Assalamu alaikum. Туғандар қандайсыздар? Бардыңыздарга салам. Азыр мен жакшы көрүнүп атамбы, жакшы болуп атамбы? Assalamu alaikum кыздар, кандайсыңар? Жакшы болуп атамбы, көрүнүп атамбы? Айтып коюңуздарчы, сабакты баштайын. Угулуп атамбы, көрүнүп атамбы? Жакшы, анда бардыгы жакшы болгон болсо комментарийди өчүрөбүз дагы. Сабакты баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыз оюн тууралуу, балдардын оюну. Бул оюндун маанилүү экендиги психологдорго илгертен эле көп жыл мурун белгилүү болгон. Балдар үчүн бул оюн жөн гана көңүл ачуучу нерсе эмес. Ойноп атып бала жашашты үйрөнөт, өзүн тааныйт, өзүнүн ордун табат. Психолог эмес, билимдүү, баласын көңүл коюп караган апа бала ойноп атканда анын жан дүйнөсүн түшүнө алат. Баланын жан дүйнөсүнчү. Балалык бул эң маанилүү курак. Кандай адам болуп калыптанышына балалык маанилүү, абдан маанилүү. Ушул учурда балалык кезинде адамдык мүнөзү, сапаты, адаты, өзүнө болгон баасы, өзүнүн жеке инсандыгы калыптанып баштайт кичинекейинен. Ушул оюн аркылуу бала ааламды, дүйнөдө эмнелер бар экендигин тааныйт. Оюндар аркылуу бала алгачкы билимди ала баштайт. Ушул эсиңерден чыкпасын. Адамдар менен байланышты, сүйлөшүштү, ой жүгүртүүнү үйрөнөт. Балдар көп убактысын оюн менен өткөзөт. Оюн менен өткөзөт. Кээ бир чоңдор оюнду жөн гана көңүл ачуучу же алаксытуучу нерсе катары көрүшөт да, бирок андай эмес. Оюн балага өтө чоң таасирлерин берет. Ушуну эсиңизден чыгарбаңыздар. Өнүгүүсүнө чоң таасир берет да. Бала өтө кичинекей мезгилинде ата-эне кошо ойнош керек. Оюндар менен тааныштырып, чогуу ойноп, чоңойгон сайын бала ата-эне менен аз ойноп баштайт да, өзү чоңоюп, өзүнүн тең туштары, мектепке барганда, эшикке чыкканда, башка адамдар менен өзүнүн тең туштары менен ойной баштайт. Бирок ошол мезгилде дагы оюнга жол көрсөтүүчү, уруксат берүүчү ата-энеси болот. Оюн менен бала топтун тоголок экендигин, оюнчуктардын жумшак, катуу, чоң, кичине, мындай узун, кыска деген нерселерди түшүнөт оюн аркылуу. Кичинекей кыздар ойнойт го, баягы жалбырактарды, кагаздарды акча кылып алып, акчаларды санап, сатуучу болуп үйрөнүп ойношот. Булда баланын өзүнүн эрежеси түзүлөт, өзүнүн фантазиясы күчөйт, ой жүгүртүүсү күчөйт. Көрдүңөрбү? Оюнун ошо сатуучу болуп ойноп атып деле баарлашууну үйрөнөт, сүйлөшүүнү, ой жүгүртөт. Канча сом бул, кандай буюм сатсам деген сыяктуу, көрдүңөрбү? Өзүнүн ой жүгүртүүсү калыптанып атат баланынчы. Бирөөнү көндүрүштү, талкуулаганды, договор кылгандарды, адам менен сүйлөшкөндөрдү үйрөнөт. Баланы оюндан тыйганыбыз болбойт. Оюндан тыйганыбызчы. Оюнга тойгон бала, оюнду көп ойноп, ар кандай оюндарды ата-энеси чогулуп ойногон балдар жашоодо, чоң жашоодо оңой кадам ташташат бир нерселергечи, өздөрүнүн максаттарына оңой кадам таштайт да. Оюн учурунда балага биз эркиндик беришибиз керек. Көп ата-энелерди көрдүм, ушул оюн учурда деле балдарына тоскоолдук кыла беришет. Андай ойнобосоң, мындай ойносоң туурараак болот. Машинаңды туура кой деп, бала мүмкүн ошону тескери койгусу келип аткандыр. Атайын көрүп атат анализдеп, тескери койсом кандай болот? Мындай койсом эмне болот деп. Баланын ошол оюнчуктарына анализ жүргүзүп, ар түрдүү нерселерди жасап көрүшүнү да биз тоскоолдук боло бербешибиз керек. Балам жашына ойносоң, ушинтип да ойнойсуңбу оюнчукту? Мен сага мынаны кечи эле алып бергенмин, этет да ойно деген сыяктуу. Ушул бала оюн убагында оюнуна өзү кожоюн болуш керек. Биз ага тоскоолдук кылбашыбыз керек. Сөзсүз баланын оюн ойногон орду болуш керек. Ошол мезгилде биз аралаша бербейбиз. Сиз колдоп гана туруңуз. Ушуну туура кылтасың, кел ойнойбуз депчи, бала өзү каалагандай ойносун. Оюн учурунда ар нерселерди ойлоп таап, өзүн кожоюн сезип, өзүнө болгон ишеними күчөйт, өзүнө болгон баасы күчөйт.
ойноп баланын эс тутуму, ой жүгүртүүсү, көңүл бөлүүсү өрчүйт. Ойноп атып көрдүңөрбү? Биз оюн деп маани бербеген менен балдардын канчалык өнүгүүсүнө оюн таасир бергендигин сиздер мына эми түшүнүп алыңыздар. Көпчүлүк менен ойногондо, чогуу ойногондо баягындай көпчүлүк ойногон оюндар бар го. Бул жерде сүйлөшүү эрежелерин, көпчүлүк аралашканды, укканды, сүйлөгөндү, сүйлөшкөндү, өзүнүн оюн менен бөлүшкөндү, сезими менен бөлүшкөндү үйрөнөт көпчүлүк чогуу ойногон оюндардачы. Математикалык оюндар бар. Bundan санаганды, числолорду, сандарды, геометриялык фигураларды, логический ой жүгүртүүлөрдү үйрөнөт балдарчы, көрдүңөрбү? Санап, сандар менен таанышат, жөнөкөй эле тоо ойноо менен тоо ойногондо биз баланы чыдамдуулукка, эпчилдикке, өзүнүн денесин башкарууга үйрөтөбүз. Топ менен кошо бала өзүнүн денесин башкарат. Ден соолугу чыңалат, күчтүү, бышык, келбеттүү болот, бала жүгүрүп, топ ойногондочу. Баланын келбетине дагы албетте маани беришибиз керек да. Биз отургузуп эле ыңгайлуу бала кылып, оюнга деле уруксат бербей койгон болсок, анан ошо баланын 6-7 жаштарда скелеттери өсүп калыпка келип баштайт да. Ошол мезгилде биз балабызды түз отур, түз бас деп көңүл буруп турушубуз керек, сөзсүз түрдө. Анан жаңылмаштар. Бул биз туура эмес үн чыгаруу, туура эмес сүйлөө, сөздөрдү так айта албагандык мектепте балага көйгөй алып келет. Өздөрүнүн тең туштарынын алдында. Ошолорду, көйгөйлөрдү жаратпоо үчүн биз балдарыбыз менен ырларды жаттатып, жаңылмаштарды айтышып, сиз өзүңүз ошол нерсеге аралашканда балага кызык болот да. Ошолорду баягы бала мектепке барганда туура эмес сүйлөп алып, сөздөрүн так айта албай калып, уят болуп калбасын десеңиз, бул жаңылмаштар сизге жардамга келет. Оюн кылатып, кичинесинен жаңылмач айтып, кана мен айтам, азыр эми сен айт деген сыяктуу айтсак, биз буюмдардын аттарын, сүйлөгөн сөздөрүн так даана чыгарып сүйлөгөнгө үйрөтөбүз балдарыбыздычы. Анан жүгүргөн оюндар бар, бекин мечек, кубалашмай ойношот. Бул жүгүргөн оюндар баланын ден соолугун бышытат, булчуң, дем алуу аппараттарын жакшыртат, булчуңдарын жакшыртат, чыңалтат. Бул оюндарды биз көңүлдүү кылыш үчүн балдарыбызга ар кандай топ, теннис, скаколкалар бар, алып берсек болот. Кышындасы болсо катокко чыгарып, лыжа тептирип, чана менен ойнотуп, балдарыбыз менен кар жаганда баарыбыз чогуу чыгып алып эшиктин алдына аяз ата жасасак болот. Бул дагы балдарыбыздын колдорунун моторикасын күчөтүү менен бирге аларга жагымдуу сезимдерди калтырат. Балдар эстей турган болушат кийин чоңойгондо. Ой, апамдар биз менен чогуу апа аяз ата жасайт элек го, кар ата жасайт элек го деген сыяктуучу. Тоолоктоп, чогуу чана теп ойносоңуздар болот. Балдарыңыздын ден соолугуна да жакшы, өзүңүздөргө да жакшы. Анан үй бүлөлүк эстеликтер, көз ирмемдер калып кетет да. Анан отуруп ойногон оюндар бар го. Пазл, раскраска, головоломка, конструктор, кубик, шахмат, шашкилер бар, Булар ан сезимди өрчүтөт. Ан сезимди. Баланын жөндөмдүүлүгү артат. Көрдүңүздөрбү? Буларда логический ой жүгүртүүлөрү күчөйт. Анан азыркы эми баардыгыбыздын башыбызга балей болгон компьютерный оюндар тууралуу айта кетпесем болбойт. Азыр телефонсуз, интернетсиз биз жашообузду элестете албай калдык. Бунун албетте зыяны да бар, пайдасы да бар. Эми пайдасы болгондо кандай? Биз оюнду тандап беришибиз керек. Тандап сөз карашыбыз керек. Анан убактысын контролдошубуз керек. Мектепке чейинки балдарга бул жарым сааттан ашык убакыт берилгенге болбойт оюнда отургангачы. Сөзсүз убактысын сиздер карап коюңуздар. Кичинекей мектепке чейинки балдардынчы. Биздин балдарыбызга керек болсо мультфильмдерди да тандап беришибиз керек. Мультфильмдердин да зыяндуу жагы бар, пайдалуу жагы бар. Кайсы мультфильмди көрсөтөбүз, биз энелер тандап беришибиз керек. Бул жөнүндө атайын эфир кылып берем, Кудай кааласа. Мектепке чейинки жаш курак, бул 6 жаш деп коелу, 6 жыл.
бул балдарыбыздын фундаменти курулат ушул мезгилдечи. Фундамент дегенде баардыгыбыз эле билебиз, үйдүн фундаментин элестетсеңиздер, фундаменти жаман бошошкон, жарака кеткен болсо, үстүн бышык кыш менен үстүн соонун кылып жапкан болсок дагы фундамент куласа баардыгы кулайт. Эгер фундамент бышык соонун курулган болсо, үстүн алмаштырып, дубалын көчүп түшкөн болсо алмаштырып кайта ошол жерге үйдү куруп кетсек болот. Көп нерсе фундаментине байланыштуу болот үйдүн бышык болушучу. Эми элестетиңиздер, балдарыңыздардын кийинки жашоосунда кыйналбасын, өзүнүн ордун таап, көп ийгиликтерге жетишсин десек, биз ушул 6 жылдык баланын фундамент мезгилине жакшы көңүл бурушубуз керек. 6 жыл өтө кыска, кыздар, өтө кыска, тез эле өтүп кетет. Ушул убакта биз көп нерсе бергенге үлгүрүшүбүз керек балдарыбызга. Көп нерсе бергенге. Чогуу китеп окушубуз керек, сүрөт көрүшүбүз керек, талкуулашыбыз керек, кинону чогуу көрүп талкуулап, мультфильмдерди чогуу көрүп талкуулап дегендей, баланын сөзүн бөлбөй угушубуз керек. Бул сүйлөй берет, сөзүн деле түшүнбөйсүң деп башка ишти кылып, сүйлөй бер, угатам, сүйлөй бербейсиңби дебей, сөзсүз балдарыңыздын көзүнө карап, сүйлө балам деп сөзүн угуп коюшуңуз керек. 6 жыл бул сиз балдарыңызга жакшы фундамент куруп беришиңиз керек. Биздин тиричилик өмүр бою бүтпөчү нерсе, аны баардыгыбыз эле билебиз. Балаңыздын ушул 6 жылдыкы өмүрү тез эле өтүп кетет, бала чоңоюп кетет. Апам өзүнүн иштерин бүткөзүп алсын деп күтүп отурбайт да бул мезгилдечи. Ушул 6 жылга биз өтө маани берип, балдарыбызга жакшы көңүл буруп, жакшы тарбия берип калышыбыз керек. Эми башка убактары деле маанилүү албетте, бирок ушул 6 жылда биз оюндар аркылуу балабызга жакшы өзүнүн жеке инсандыгын калыптандырып коюшубуз керек. Баланын сөзүн эч качан бөлбөгүлө. Кийин айтасың же тез-тез сүйлө, бол дейипчи сөзүн бөлбөшүбүз керек. Бала тынчсызданганынан сөзүн толук айта албай, кыжалачылыкка түшөт, же такыр сүйлөбөй коет, же шашылып атып, балада кекештенүү пайда болуп баштайт да. Балага чоңдор тараптан билим, үйрөтүү гана берилбестен, алардын коопсуздугун биз камсыздашыбыз керек. Баланын ишеничине киришибиз керек. Бала менен апанын ортосунда ишеним, ата эне менен баланын ортосунда ишеним болуш керек. Бала бир туура эмес иш кылып койсо, эки алып калганда үйүнү коркуп титиреп, кантип кутулсам ушу үйдөгү мен азыр урушат деп титиреп коркуп келген баланы элестетиңиздер, мектепке келишинде канчалык кыжалачылыкты баштан өткөзөт. Бала сизге коркпой келип, апа ушундай болуп калды деп айта турган болуш керек да. Эч качан баланын ордуна сиз жооп бербеңиз. Эгер эми туугандар келип калганда, бир адамдар балаңыздын аты ким, канчанчы класс окуйсуң, же кайсы сабакты жакшы көрөсүң деп сурап калат го, балдарыбызга кызыгып, 2-ге 2 кошсо канча болот дегендечи. Эч качан балдарыңыздын ордуна сиз жооп бербеңиз. Бала ошого көнө түшөт да, апам жооп берет деп, жоопкерчиликтин баардыгын сизге үйүп коет да. Бала ошо кичинекейинен өзүнө жоопкерчиликти алып, берилген суроолорго жооп бергенди үйрөнсүн. Эгер жооп бергиси келбесе, жооп бербесин. Анын ордуна деле сиз жооп бергенге ашыкпаңыз. Оюндун маанилүүлүгүн түшүндүңүздөр. Сиздер менен коштошом, эфирди сактайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бул эфирди өзүңүздүн тааныштарыңыздарга, тууган уруктарга, баласы бар апаларга жөнөтүп, бириңиздерге таркатышып койсоңуздар болот. Биз эми көңүл ачуучу, алаксытып туруучу деген ойлогон оюндардын маанилүүлүгүн көп апалар билип алышсын. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.